Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин эфириңиздерде назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадиева. Деги эле бүгүнкү биздин саглашуу аябай ысык болмокчу деп айтмакчымын. Анткени эфирибизде жубайлардын таймашы дароо эле конокторубуз менен тааныштырып кетейин. Менин оң тарабымда Самат Муратбекович Ырчы мырзабыз. Кол чабуулар, кош келиңиз Самат мырза. Жана албетте сиз менен командалаш жубайыңыз Жылдыз Садыр кызы, визажист Ырчы айымыбыз. Кол чабуулар. Сиздерге биринчи кезекте суроо заткым келип жатат. Үйлөнгөнүңүздөргө вакыт келет, сөзсүз түрдө. Сиздердин үйлөнгөнүңүздөргө канча жыл болду? Жана деги эле бири-бириңиздерди ушунча жыл ичинде канчалык жакшы түшүнөсүздөр? Бизге Дайым кылабыз үйүнсүн. 12 декабрда 7 жыл толду. Куттуктайбыз. Жашоодогу экөөбүз баштаган жашоодогу кайгыбызда 7-чи класспыз. Эми бардыгын эле жакшы эле түшүнөбүз, билебиз. Мен Жиканы азыр көз карашы, эмне эмоциясынан эмне болуп атканын полный билем. Сен мындай болтасың дегенде, мойнуна албай атканда да, бирок аялдар все равно амал көй болот да, все равно бир жерден муну хит деп чыгып кетет да. Жакшы, ошондо байланышыңар жакшы экен. Бүгүн утканга аракет кыласыздар, Аракет кылабыз, бирок булар үчүн утулсак деле биздин жеңишибиз го деп коеюн. Жакшы. Жылдыз айым, сизге суроо заткым келип жатат. Жакында гана Самат мырза менен чогуу эгиз жүрөк аттуу ырыңыздар чыкты. Менин билишим боюнча сиздин музыкалык билимиңиз бар. Ооба. Айтып кетиңизчи дагы ушул тууралуу. 9-классты бүтүп келип, музыкальный педагогический колледжде окугам. Муспетте. Ошо, анан кийин бийлеп кеткем, танцевальный группада тату дэнсте бийлеп жүрүп, ошо ойдон ырдабай калгам, калып кеткен. Анан кийин кичинекейимде мечтать этчим, ушундай болсок деп. Анан кийин күйөөгө тийгенден кийин элдер айтмакчы, Саматка тип багым ачылды. Кыялдар орундалды. Жакында биз минуларга да сырпыждуу машботойду чеп ойноп. Комуз чертебиз, фортепиано, спец, меники фортепиано болчу, пианинода ойнойм. Буюрса жакында көрөсүздөр. Визажист болгонуңузга карабастан, албетте чыгармачыл үй бүлө экенсиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Жана тең тайлашуучулар менен бүгүн сиздерди тааныштырып кетейин. Менин сол тарабымда экинчи командабыз Минур Алтынбеков, Ырчы Тамада мырза. Кол чабуулар, кош келиңиз. Жана жубайыңыз Жазгүл Абылбекова, лашмейкер. Кош келиңиз, Жазгүл эже. Жаңылыктар менен бөлүшүп кетиңизчи, Минур мырза. Кандай жаңылыктар менен бизге келип отурасыз? Жаңылык деле, баса эң башкы жаңылыгыбыз ошону айтайын. Ооба. Мен эми тамада болуп жүрөбүз, эл кызматында жүрөбүз. Анан буюрса досумду дагы сен дагы тамада бол, элге кызмат кыл деп, ушинтип. Тамада курсун ачкан. Жок, эми ошентсе элдер азыр келип алышпасын эле. Тамаша, баягы өзүм билген нерселерди Саматка дагы айтып деп, анан негизи баягы адамдын ар жагында дээринде болсо илип кетет, үйрөнүп кетет деп коюшат эмеспи? Ошондой эле Самат досум дагы ошол нерселерди үйрөнүп, азыркы учурда той алып барып, тамадачылык кылып жүргөн кези. Бул менин бир 2022-жылдын эң бир башкы жаңылыктарымдын бири. Анан мындан башка дагы жаңылыктарым бул бир ыр жаздык. Анан ошо быйыл бир аз жетише албай калдык чындыгында чыгармачылыкка. Кудайым буйрса жаздан баштап жакшы иштейбиз деп атабыз, досум экөөбүз тең. Жаңы жылда балки мындан да жакшы жаңылыктар менен келет экенсиз. Буйрса. Жана Жазгүл айым, сизге суроо заткым келип жатат. Менин оюмча, азыркы Минур байкенин күйөрмандарынын бардык ошо кыздардын арасында кызыктыра турчу суроолордун бири десек болот. Минур байкенин жубайы болуунун жакшы жана жаман жактары менен бөлүшүп кетиңизчи. Жаман жактары жок. Жакшы жактары көп эле го. Жаман суроо беришет. Суроо беришет, Ырчынын жубайы болгон кыйынбы деп. Кыйын деле эмес, жакшы. Анан мындай чектен ашып кеткен деле күйөрмандар андай, Кудай сактасын, андайлар деле жок. Мындай сыйлап, ырларын угуп, деметкен үй бүлөңөр жакшы деп жакшы комментарийлер эле болот, а так жаман деле чектен ашкан. Ошондо алдап жатасызбы, жаман жактары жок деп?
Өрчүн аял болуш. Минур Байкенин жубайы болуп. Жаман жагы жок. Жок, мен айтып. Эми жаман жактар. Жашачуз жок болуп Бир минус жагы мындай да. Мисалы үчүн мынтип боюн-бою чыгып калган учурлар болот го эми баягы келинчектер эсиндечи, ошондо "Йо, мен ушуну чыгып калдым, эми азыр Минурдун аялы мындай экен да, тигиндей экен да" деп айтышат деп өзү айтып калат да, ошол жагы минус окшойт деп ойлонуп коем мен кээдечи. Всегда мындай ухоженный болуп жүрүш керек, болуп чыгып калганда эми ал мен деле эмес, ал мындай үрчү эжелер деле келет да магачы. Клиенттер болуп келет да. Үрчү эжелер деле айтат, мындай жөн эле чыгып кетербейсиң көчөгө дейт да. Всегда жашнакай болуп, таранып, мындай кебетең карап чыкпасаң ато. Эми биз элге ошондо жашнакай болуп көрүнүп калганбыз, биз ошондой көрүнүп жүрүшүбүз керек деп айтат. Туура айтасыз. Жооңуздарга рахмат. Эмесе ар бир команданын өз аты болот. Биздин сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңизчи. Самат, Жылдыз эже. Биз не деп ат? Самат Минурду эле койбойлу. Самат Минур деп. Жок, эме мындай. Супер семья деп коелу биз анда, э? Супер семья. Үлгүлүү үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө деп коелу. Ошондой болот. Не, Веси барбы? Супер семья, пупер семья. Эмесе биздин эфирибиздин алкагында супер-пупер семьялардын арасында салгылашуу болмокчу. Жана биринчи кезекте урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге айта кетели, жигердүү мотивация деги эле биздин жашообузда Nitro энергетикалык суусундугу бермекчи. Биздин демөөрчүлөр Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro өз күч кубатыңды башкара бил. Биринчи эле оюнубуздан баштайлы. Оюндун аты жөнү тамга жегич оюну. Тамга жегиштин эрежеси. Ар бир командадан бир киши оюнда катышат. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча көп суроолорго жооп узатуу. Бирок жооптордун баары биздин жашыруун тамгадан башталышы керек. Команданын катышуучусу канчалык көп суроого жооп берсе, команда толугу менен 1 халва балга ээ болмокчу. Биринчиден бул кайсыл командадан баштайлы? Саматтардан баштап улуураак болду. Пупер командасынан десек болот, э? Пупер командасынан. Айтыңыздарчы, сиздерден ким кайсыл катышуучу жооп узатат? Жылдыз же Самат Бике? Экөөс узата берсек болбойбу? Сиз жооп бересиз. Эгерде жооп жок болуп калса, албетте Жылдыз эже сизге жардам берсе болот. Түшүнүктүүбү? Даярсыздарбы? Даярбыз. Азыркы учурда Пупер семья аттуу командасына С тамгасы берилет. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Анда эмесе кеттик. Жашынмак оюнун ким ойлоп тапкан? Самат Маратбекович. Кимдин тарбиясы жок? Сенин Кайталанган болбойт. Жарандар үчүн эң мыкты мэр. Сооронбай Жээнбеков. Йогада эмне кылса болот? Сылык мамиле кылса болот. Эң даамдуу балмуздак. Смак. Макасинди ким ойлоп тапкан? Супермен. Чегиртке эмне жөнүндө ойлонот? Сагыз. Адамдар джакузиде эмне кылышат? Сыйпалашат. Кыргызстандагы эң ылдам жаныбар кайсы? Сөлжө. Миллиардерден эмне сураш керек? Сом. Телефонго электрикти кантип сактоо керек? Салып. Сүрөт галереясында эмне кылуу мүмкүн эмес? Стирайт этип. Жубайыңыз эмне жөнүндө ойлонуп жатат? Самат жөнүндө. Акцияларды ким ойлоп тапкан? Сонун адамдар. Кайсы жерде жуунса болот? Сууда. Сиздин башыңызда ким жашайт? Сонун адамдар. Жаңы жылды каякта тосуу керек? Семья менен. Бүркүттүн көзүн кайдан сатып алсам болот? Сусамырдан. Футбол боюнча дүйнө чемпиону ким болот? Сербия. Аяз атадан эмне сурайсыз? Сүйүү. Сүйүү. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар.
Кол чабуулар, акыркы жообуңузда кабыл аламын. Жакшы жооптордун бири болду десем болот. Эмесе, кайсыл суроо сиздин эсиңизде калды? Эмнеге мен тарбиям жок деген суроону атайын. Эми ал жерден жөн эле менде мындай да. Главный выходтан чыгыш керек, жок деген нерсе болбош керек да. Чумласа тажыл кетиш керек. Чындыгында сенин деп эле сезим десеңиздер деп болот экен. Чын биздин редакторубузга биринчи кезекте тамгаа үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмесе сиздердин тең тайлашуучуларыңыздарга өтөлү. Супер семейка командасынан кимиңиздер жооп узатат? Мен эле жооп берем го дейм. Жакшы. Минур байке. Самого бересизби? Албетте. Тамганын сиздерге Б тамгасы берилет, тооба. Жазгүл эже, сиз Минур байке суроого жооп таппай калса жардам берсеңиз болот, э? Б тамгасы Минур байке чогулабыз. Баштадык. Көбүрөөк жоопторго жооп узатканга аракеттениңиздер. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Кеттик. Акча кайда кетип калды? Башка. Гамбургерди эмне алмаштыра алат? Бургер. Депутаттардын негизги миссиясы. Байлык. Эң даамдуу жемиш. Банан. Кантип кактусты кантип жактырса болот? Байкап. Скрипканы ким ойлоп тапкан? Башкатыйлар. Армагеддондон кийин эмне кыласыз? Неден? Армагеддондон кийин эмне кыласыз? Армагеддондон кийин не кылабыз? Башка иза. Тырмайбыз. Башкычат. Чатырды эмне менен сүрдөө керек? Банк менен, ой, мондай. Банка. Жыландар кайда жашашат? Балчыкта. Видео чат аркылуу ким сиз менен көп чалат? Балам. Марокколуктарга утулуп калганда эмне деп кыйкырыш керек? Кимдер утулуп? Мароккого. Мароккого утулуп калганда базар жок. Ким опчуну сурап жатат? Балам. Мамлекеттик каттоо эмнени аткарат? Баш иштеш керек дегенди. Эмне үчүн аялдарга кооз буттар керек? Басыш үчүн. Германияда туулган күн үчүн адатта эмне берилет? Букет. Ташбаканы кимге бериш керек? Балдыскага. Бассейндеги сууну ким кирдетти? Бассейндеги сууну ким кирдетти? Балдар. Подъездди ким жуйт? Байке. Жакшы көргөн тамагыңыз? 5 бармак. Моделдин салмагы канча? 500 болуш керек. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Ушул суроо сизде калды. Жакшы. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, азыркы учурда Супер семейка командасы 20 суроого жооп узатты. Кол чабуулар, азаматсыздар. Жана сиздерге кызык болуп жатса, Пупер семейка канча суроого жооп узатты десеңиздер, 20 суроого жооп узатты. Кол чабуулар чындыгында барабар тең келип жатасыздар, ошондо жыйынтыгында 1-1 десек болот. Кийинки биздин оюнубузда ким жеңет экендигин келиңиздер чогуу байкап санайлы. Оюнубуздун аты жөнү Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюнун баштамакчыбыз. Байкасаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта жубайлар ар бир командага бөлүшсө дагы бири-бирине жардам көрсөтүүдө. Биринчи оюнубузда байкасак, командалар бири-бирине жардамдашып жатышат, азаматсыздар. Бирок бул жакта жеңишке умтулуп жатканыңыздарды эч унутпаңыздар. Азыркы учурда Алло, сен кайдасың оюнунун алкагында Минур мырза локацияларды табууга аракет салат. Дал ушул жерлерди атабастан, Жазгүл айым болсо локацияларды түшүндүрүүгө аракет салмакчы. Эң негизги шарт Алло, сен кайдасың оюнунда дал жерлерди атабастан биздин экранда пайда болгон жерлерди түшүндүрүү керек. Түшүнүктүүбү? Даярсыздарбы? Ошондо бияктан бир сүрөт чыгат, Жазгүл ошону айтат, мен кайсыл локация экенин? Шаар экенинби же болбосо? Кайсыл локация Шаар, экенин? балким кандайдыр бир жайгашкан жер десек болот. Даярсыздарбы? Оюндагы бүт шарттын баарын уталы. Калтырбай уталы, тең болуп чыгалы. Жакшы, ушундай сунуш болуп кетти десек болот. Анда эмесе баштайлы. Жок, көргөзгөн болбойт, сөз менен түшүндүрүү керек. Сөз менен эле айтып берет. Бул мафия эмес экен. Элдин акчасы калбай калганда барып туруп тапшырса болот. Ломбард.
Сен жакшы көрөсүң, кичинекейиңде эме кылчусуң, ойнотчусуң. Бүгүн да ошол жөнүндө тема болду, ошондой алсамбы деген. Машина? Жок, атамма дагы алып Ат, келсем. жылкы. Ошону эмне кыласыңар аттарды? Улак чабыш. Жок. Жорго салыш. Жок, биринчисинен эле чабыш. Улак тартыш. Жок. Эң чоң. Эртең Эң менен чоң. эле айткансың алам деп, өзүң да жакшы көрөсүң, аябай. Жылкы да, ат да. Жылкы? Ат чабыш. Ат чабыш, жылкы чабыш. Любой кафеде, ресторанда коюп коет. Особенно балдар көрсө сразу эле алып туруп жегиси келе берет. Конфет. Локация экенин Ошонун ошонун кыргызча варианты Кум шекер. кант. 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 кийинки сөзүбүз. Буну билбейм да. Кийинкисине төлөм. Буну кантип түшүндүрөм? Бул бизде эмес, Кыргызстанда эмес, башка жакта. Индейстерби? Ошо Индейстер. айта бер. Африка. Африка, Америка. Кенгуруну айтып кеттиңер. Байкасаңыздар, биздин тең тайлашуучулар, командалар бири-бирине канчалык жардам берип жаткандыгын бул жакта жубайлардын гана эмес, достуктагы байкалып жатат. Азаматсыздар, кол чабуулар. Карама-каршы команда экенибизди билбей эле отурабыз дагы. Ооба, карама-каршы команда экениңиздерди эч унутпаңыздар. Азыркы учурда Пупер семейка канча сөздү туура табат экендигин биздин экрандарга жакыныраак олтуруп, жана биз менен чогуу санасаңыздар болот. Алло, сен кайдасың? Оюнун улантуудабыз. Азыркы учурда Пупер семейка биздин оюнубузду улантууда. Жылдыз айым дал жерлерди атабастан Самат байкеге түшүндүрүп берет. Самат байке болсо дал жерлерди табууга аракет салмакчы. 1,5 мүнөт сиздерде бар, даярсыздарбы? Даярбыз. Анда кеттик. Бул жака экөөбүз баргыбыз келет эсең. Элза жүрөт да ошол жакта. Турция, Анталия, Стамбул. Могу 28-inde мен баргантам го. Корпоративке. Вручение. Ошондо эмне деп айтат? Монт барасың. Карнавал. Бияка барып сен постоянно машинага. Залга. Бензин куясың. Кол көргүзөбүз. Заправка. Кол менен көргүзөбүз. Газпром петролиум. Заправка. Биякта эме жаңы жылда элдин баары болуп ырдайт да. Концерт коёт бизде. Караоке дворец. Дагы Ёлка турат ошол жакта, президенттер дагы эмне деп айтат? Алатау, Кыргызстан Алатау. Бул жака барып аш жейсиң да постоянно. Чайхана? Азаматсыз. Бул жактан өлө түтүндөр чыгып, Бишкектин баарын булгап атат, эмне? Дагы кете бермечи. Кийинкисин. Эме бияка барып өлө кийинесиң да, постоянно барып. Дагы эмне деп коет ошо? Магазин дагы түрү. Бренд. Бутик натура. Азаматсыз. Дагы кетире берсең. Кийинкисин. Буну билет. Бая күнү Минур экөөңөр барып келдиңер го. Баня, сауна. Дагы эмне деп коет? Баня, пар, баня. Вакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар сиздердин командаңыздар. Чындыгында байкасак, Жылдыз эжени түшүндүрүп жаткан мен азыр барам да корпоративке десе карнавал деп чындыгында байланышыңар катуу экендигин бул жакта билинип жатат. Деги эле кайсы локацияны түшүндүрүү кыйын болду Жылдыз айым? Бул спаны жетишпей калдык. Андан кийин кырмайт делиң. Жака жүш мени депчи. Билиң кылы. Спаны кыйын калды десек болот. Баары бир азаматсыздар жана азыркы учурда Пупер семейка командасы 7 жерди туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Эмеси тең тайлашуучулар болсо 3 жерди туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Азыркы учурда биздин Пупер семейкасы алдыга умтулду десек болот. 2-1 Пупер семейка 2 балды ээледи жана 1 балды Супер семейка. Кийинки биздин оюнубузда да байкап көрөлү. Азыркы биздин кийинки оюнубуз алдаганды бири-бирине командалар үйрөтмөкчү. Калппы, чынбы деп аталат оюнубуз.
Калппы чынбы ойыну. Сиздер байкагандай эле колумда да ушундай кичинекей карточкалар бар. Анын 50%-ында чынбы деген жазуусу бар. Жана 50%-ында болсо калппы деген жазуу бар. Дал ушул карточкаларды биринчи кезекте мен аралаштырамын. Жана командалардын бир катышуучусу бирден карточканы алмакчы. Жана окуяга бул жакка жараша окуяны айтып берет. Эгерде калп карточкасы туш болуп калса, калп окуяны айтып бериш керек. Ойдон чыгаруу керек. Эгерде чындык түшүп калса, чындык окуяны айтып берүү керек. Түшүнүктүүбү? Эң негизги шарт бул жерде тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Тең тайлашуучу сиздердин карточкаңыздарда кайсыл калп же чындык окуя жазылып тургандыгын таппай калуу керек. Бул оюндун алкагында 2 баллды табууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түшүнүктүү? Эмесе биринчи кезекте карточкаларды тараталы. Мага чын келсе, Чындык окуяны айтып бересиз. чындыкты айтып беришим керек булар. Булар калат, чындык Ооба, табуу керек. Мафияда эле экен да. Сиздердин командаңыздардан ким айтып берет? Саматбеке. Жикали айтып бербейби, ишеничтүү ак. Жика баштасын. Сиздердин командаңыздар. Жок, сен айтчы. Же сен бияктан мен өткөндө келгенде айтам. Бияктан Жазгүл айтып кетсин. Жакшы. Эмесе буга чейин биринчиден болуп алуу сен кайдасың оюнун биздин Пупер командабыз баштап берген. Азыр болсо сиздерден баштамакчыбыз. Саматбеке, сиз айтып берет окшойсуз, карточканы. Сиз баштап берет окшойсуз, карточканы алып алдыңыз. Окуя калп экендигин, чын экендигин биз билбейбиз. Ошондуктан дароо эле өзүңүздүн окуяңыз менен бөлүшө бериңиз. Эртең менен туруп, негизи дароо эле Минурга чалдым. Туруп эле Минурга чалдым. Минур канчаларга келесерик эфирге. Биз бирибиз кармайлы, потому что бүгүн менде жумуш бар деп. Анан Минур чалып калды. 11:30 деп сүйлөштүк биякта. Анан мен бир встречам бар болчу. Ошо встречага баш керек эле, анан убакыт кармай мен 12-лерге чейин экен деп. 12:30 бүтөт экен деп эле анан Минурга айтсам, Минур кармалып калчудай болду да. Айтты да, ушуна балдызкам менен жүрөбүз деп. Анан сен бүтүрө жолуга турган ишиңди жолугуп бүтүрө бер деди. Барып, ошол адамга жолугуп, бүтүрүп, анан келдик бияка. Ошо? Бүгүнкү болгон окуяны айтып бердиңиз десек болот да. Эмесе тең тайлашуучуларга суроо узатабыз. Бул калппы же чынбы? Калп. Эмне себептен? Көрүп эле турбаймын, жалган айтып. Калп бул эч кимге жолуккан жок, аз жолугат. Кандай деп ойлойсуз, Жазгүл эже? Калп да. Азыр KFC жегени барабыз. Жок, болгонун эле айтып атпайбы? Минурга чалдым, анан Жок, алда карточкасын угадать этишим керекпи мен? Не деп жазган? бул самат Азыркы окуясын да кошоюм, мындай эметипи, аралаштырып. Ким билет, балким Саматбеке сизди алдап жатат да. Жок, бул мен не дедим, калп дедимби? Калп дедиңиз. Ой, калп эле, мен анткени мен Жикага, Саматка бир жол чалып, экөөбүз сүйлөштүк, сүйлөшкөндөн кайра чалсам, бул албай койду. Анан кайра Жикага чалсам, Минур, мына чыгып атабыз деди. Алдаба дедим, силер чыга элек турбайсыңар дедим. Ой, мына эми чыгып атабыз салон. Значит, Самат бирөөгө жолуктум деп атпайбы? Жанагы айткан окуялар бүт эле чын. Туура эле айтып атат, сүйлөшкөнүбүз чын. Анан бирок бирөөгө жолукканы калп да, могунучу. Жолуккан эмес эч кимге. Прямой эле бияка келди. Пробка болуп келгичекти, ушул болду да. Түшүнүктүү. Жазгүл эже, сиз жооп менен макулсузбу? мен чын эле айтып атат экен деп ойлогом, анан азыр Минур айтса что-то ишенбей калдым. Ишенбей калдыңыз. Кайсы жоопту кабыл алайын? Калпты? Калпты. Кабыл алайын. Эмесе бөлүшүңүз карточкасын. Алган жүрөгүм чувствую. Кайсы жерде алдап кеттиңиз? Ошол точно эле бул айтып атам, бул мен чуйт негизи. Бул жакта Минур менен байланышуусундан да жакшы окшойт. Жулдуз эже менен кайганда. Көз караштардан эле бүт нерсени билебиз да. Могу сүйлөп атканда элечи. Калп айта албайсыз. Азаматсыздар, Супер Семейка командасына кол чабуулар, окуяңызды таап алышты. Эми сиздерге кайтып келели. Историясын айтып берсин. Айтып бериңиз. Ой, историясын мындай бир окуя. Бөлүшөсүз. Кандайдыр бир окуялардан болсо. Биз мектепте окуп жүргөндө айтат го негизи улууларды урматтагыла, сыйлагыла деп. Анан жолдон өтүп бараткан балдарга жардам бергиле, чоң
чоң энелерге өтүп бараткан светофордон же машина светофор жок жерден өтүп бараткандарга жардам бергиле деп айтат го, үйрөтөт го. Анан ошентип үйрөтүп как раз сабактан чыгып келатканбыз. Анан жолдо туруптур. Бир чоң апа туруптур. Анан кел кызым өткөзүп койчу, жардам берип койчу деп айтты. Анан мен болсо карап туруп чуркап качып кетип калдым. Качып кетип калдыңыз. Ошо мен жардам берген жокмун. Окуя Болду ошо. окуя Бул калып окуя чынбы? метте билбейт экен. Кандай деп ойлойсуздар? Жакка айтып таштап коюп калбайт болчу, жардам бермек да. Чын эле жазгыл ошентиң беле. Уятым жок неме. Жардам берип койбойсуңбу? Мен может ападан коркуп жардам бербей коюшум мүмкүн да. Бирок жардам бермек коюм. Кайсыл жоопту кабыл алайын? 50/50 Кандай ойлоп атасыз? Чында чынында болуп калышы мүмкүн да. Мунун ким билет, балким калп айтканда калп эле ойлонуп, ушундай болот да. Балким калп эле күлүп атат дейсизби? Азыр опытный кең ушактан билем деп. Чын жагат да. Ошо экөө бирөөнү кабыл ала элечи деп койду Жика. Самат байке толугу менен чындыкты ойлоп жатасыз. Чика сенчи? Мен да чындыкты ойлоп атам. Кайра калптан чындыкка келип калдык. Ой, булар айнай берет экен. Кайсыл жоопту кабыл алайын, чечип алыңыздар. Чындык. Чындык кабыл аламын. Бөлүшүп кетиңиз. Кандай эле кардаш? Болчу. Чындык болчу. Мен анда кичинекей болчумун да. Жок, мен кичинекей болчумун анда. Кичинекей канча 5-класс болчумун. Анан эми жардам берейин эле деген почему-то ошол моментте мындай корктум да. Ош айттым го, коркту бул ападан коркуп жардам бербей койду. Коркуп кеттим анан мындай. Кел кызым жардам берип койчу десе, билбейм жардам берейин дедим да, анан кайра өзүм чуркап качып кетип калдым да. Жардам берип. Кызыктуу окуя экен. Чындап койдум. Мен тиги эме Жардам бермек дедим да. жардам бермек деми? Азаматсыздар, кол чабуулар. Азыркы учурда биринчиден болуп Пупер семейка командасы бизге окуясы менен бөлүштү жана окуяны табылгандыктан биздин супер семейка командасына 1 балл жана сиздер да окуяны тапкандыктан 1 балл сиздерге. Жыйынтыгында 3 балл биздин Пупер семейка командасы жана 2 баллды супер семейка командасы ээ болду. Кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Алло, доски аттуу оюнубузга. Алло доски оюну биздин катышуучуларга биринчи кезекте ишенимдүү дос жана экинчи кезекте сүйүктүү гаджетибиздин бири керек болмокчу. Албетте уюлдук телефонубуз. Анткени катышуучулардын бирөөсү биздин экранда пайда болгон сурообуздан кийин сөз түрдө жакын адамына чалмакчы. Албетте контактылардын арасынан бирок тең тайлоочулар бизге дал ушул жашыруун тамганы бермекчи. Кайсы досуңуздардын ошол тамгадан башталышын десек болот. Биринчи кезекте бири-бириңиздерге тамга берип коюңуздар. Биз берип коелу. К тамгасы. К тамгасы жана биздин супер семейка командасы. Н тамгасы. Н тамгасы. Ндан кимге чалам? Жана биринчиден бул бизде Пупер семейка командасы баштап бергендиктен Алодоске оюнубузду супер семейка командасынан баштайын. Кимиңиздер чаласыздар? Мен чалайын, Мен бир өкүл уулум бар. К тамгасынан. Жок, бизге Н беришти. Н тамгасын беришти. Н тамгасы. Эме тиги ким эле Ниязга чалсак ал билет да, жана эле сүйлөшкөнбүз да. Эфирге келтабыз деп. Нияз аттуу. Өкүл балам дедизби? Нурбай деген. Нурбай. Нурбай деген өкүл уулум бар. Апе, аян номер жокко? Бар экен. Чала берейинби? Чала бериңиз, чалып, Не дейм динамикти күйгүзүңүз. Динамикти күйгүзүп микрофонго жакыныраак кылгандан кийин дароо биздин суроо кетет. Сөз кеттик анда. Канабыз. 30 секунд гана убактыңыз бар. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок. Аясайтан тууганыма качан. Алло, Нурбай. Салам алейкум, кандай жакшысыңбы? Алейкум салам. Нурбай? Чика караба. Апе, окой. Аз кайра чалайынчы? Кайра чалыңыз. Эме секунданы өтүп турсак болобу биздики? Жок, чала бериңиз. Сабакта окшойт. Ниязга эле чала берчи. Аз буга эле чала берет, WhatsApp'тан чалып алып турдум да. Мындай Мындан кетти. башталган досторуңуздар болуп окшойт, Нурбай, бош элесиңби? Бош элем, мага.
Нурбай, 1-2 суроо бар эле жооп бере калчы, а? Аз тез-тездеп берейин. Аяз атанын туулган күнү качан? А варианты 18 ноябрда, Б'si 17 октябрь, В 2 январда, да? Ошо үчөөнүн кайсынысы? Жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Нурбай? Ай, Нурбай? Нурбай? Эмне болуп кетти? А, бул кайра чалып атат мага. Азыр кой тургулачы. Экинчи ишенимдүү дос бизде азыр. Сабакта окшойт Нурбай, э? Бул окуйт да ошо. Сабакта окшойт демеге чалсын. Ниязга чалып атат. А, мына өзү чалып атат. Нурбай? Алло, ау. Өчүрбөй эметсең? Убактыбыз аз. Кайрадан суроону беребиз. Наушникти алчыңдар. А, все, давай, кеттик, баштадык. Нурбай? Аяз атанын туулган күнү качан? А варианты 18 ноябрда, Б'si 17 октябрь, В 20 январда. Ой, 2 январь. 2 январга дейм, жаңы жыл ошондон кийин башталат. А, мейли анда. Аяз атанын туулган күнү. Дагы 1-2 суроо бар эле. Жоопту кабыл алабыз, болду. Жоопту кабыл алабыз азыр анда. Коштошобуз. Коштошолу менен, жаштыр, аманчылыкта, ден соолукта. Нурбай деп айтып кеттиңиз, э? Нурбай бир эле суроо мырзага эле. рахмат. Бир эле суроо. Мен көп Сиздин суроо оюңуз боюнча кандай деп ойлойсуз? Аяз атанын туулган Бул октябрь айын мен жакшы көрөм, анткени менин туулган күнүм 4 октябрда да деп. Пусть будет 17 октябрь депчи. Самат мырза, сизчи кандай деп ойлоп жатасыз? Мен деле ошо октябрга деп атам. Октябрь деп Жаңы ойлоп жылга жатасыз. даярданат да деп. Жакшы жооптордун бири. Жок болуш керек эй. Нурбай мырзага биз биринчи кезекте ыраазычылык билдиребиз. Жана конокторубуз болсо туура жоопко жакын болду десек болот. Анткени Аяз атанын туулган күнү 18 ноябрь. Нурбайга кол чабуулар биринчи кезекте жооп узатканына. Эмесе биздин экинчи командабызга өтүп кетели. Пупер семейка командасы. Кимиңиздер чаласыздар, турууга кереги жок. Кимиңиздер Жылдыз эже телефонун алды дароо эле. Жана буга чейин сиздер К тамгасын бердиңиздер. К тамгасында досторуңуздар көп элеби Жылдыз эже? Кыда менде вообще жок. Жок экенби? Мен Айжамалга эле чала берейин. Кайргүлгө эле чал. Жок, болбойт. Болбойт. К тамгасынан башталышы керек. Мен кайсы? Канаттын аялына чал деп атпайсың. Менде клиент дегендер топ. Анда башка тамганы бериңиздер. Лыдан анда. Улы тамга. Вообще жокторду айтасыңар го. Ленарага чал. Менде бүт эле Лыдан да жок болсо, анда утулду деп эле. жок болсо эмне клиенттерге чалайын. Тамга деп койду. Ый деп койбойт. Анда Самат чалсын, э? Самат сен чал. Мен чалайынбы? Башка тамганы берип көрүңүздөр белки? Ты тамгасы болуптур, кетти. Т тамгасынан истеп көрүңүзчү. Ты эле жазсаң, Жика. Тыдан бар экенби? Талгада байкеге чал. Бар го, чалчы жөн. Татууга чал, татууга. Кандайчы? Кандай чалайт? Сен эле чалырчы. Кайсы тамга? К. Эмесе азыр Жылдыз эжеде тилекке каршы К тамгасында дос табылбай калды. Контактылардын арасында Самат мырза азыр байкап көрөт. Бар бекен сизде? Самат бекен, айтыңызчы. Бар деп айтыңызчы. Азыр. Бар. Бар экен. Кимге чаласыз? Ого чалайын деп койду. Так. Чалыңыз. Каныкей жеңеме чалып атам. Каныкей. Каныкей сизге ким болот? Жеңем болот. Жакшы. Айкем келинчеги. Каныкейге чалып атабыз. Динамикти күйгүзүп коюңуз. Алло. Алло, Каныкей жеңе? Да. Ау. Кандайсыздар? Мен Самат. Жакшы. Кандай Самат? Жакшы жеңе. Үйдөлөр жакшыбы? Эме эфирде болчумун да жеңе. Каякта болсун? Эфирде. Суроону бере бериңиз. Анан сизге суроо берейин деп аткам да. Аяз ата канча жашта дейт. Аяз ата канча жашта? Варианттары. Варианттары А 7500, Б вариант 9500, В варианты 5500.
Б варианты да? А, Б, В. Кандайбыз батырактан? А го? А. Рахмат жеңе. Удачи. Чоң рахмат. Каныкей аттуу жеңеңизге чалдык десек болот, э? Аяз ата канча жашта? Өзүңүз кандай деп ойлоп жатасыз, Саматбек, айтыңызчы. Мен Б деп ойлойм. Б деп ойлоп Мен деле Б деп ойлоп атам, бирок Аяз ата жок да деп эле кайрым. Пускай будет Б. деп ойлоп жатасыздар. Тең тайлашуучуларчы кандай ойлоп жатышат? Мен В деп кое берейинчи. Бардык варианттар болуп калышы үчүн да? Жакшы, биздин Каныкей эжеге ыраазычылык билдиребиз. Жана туура жооп кол чабуулар Каныкей эжеге. Аяз атанын так жашы 2022-жылы 7524 жашты түзөт. Байкасаңыздар. Ошондуктан биздин Аяз атага ишендирип атасыңар го деп ойлойм. Биздин Пупер семейка командасы оюнубуздун алкагында дагы бир упайга ээ. Жыйынтыгында 4-2. 4 балл биздин Пупер семейка командасында жана 2 балл Супер семейка командасында. Мен болсо Минур байке менен Жазгүл эжеге айтайын, чамданыңыздар. Тулбаш керек. Биз жана кечинде Аргентина менен Хорватия ойногондой эле болду го. Ошондо Роналду болуп кеткен да. Эмесе кийинки оюнубузга өтөлү. Баарыбызга белгилүү болгондой эле дүйнө жүзүндө көпчүлүк адамдар жактырган оюндардын бири крокодил. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, мисалы, тамак аштарды, ар кандай жаныбарларды же болбосо башка нерселерди атабастан, үн чыгарбастан кыймыл менен гана да ушул нерселерди түшүндүрүү керек. Эң негизги шарттардын бири бул объект студияда болсо сөмөй менен көргөзүүгө болбойт, түшүнүктүү, э? Үн чыгарбайбыз, жаныбар туш келип калса анын дагы үнүн чыгарбаш керек. Эң негизги нерсе экранда пайда болгон сөздөрдү туура табуу керек. 90 секунд убакыт бар, жана эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсе болот. Даярсыздарбы? Пупер семейка командасынан биринчиден болуп баштайбыз. Азыркы учурда Самат байке дал крокодил оюнунун алкагында сөздөрдү табууга аракет кылат. Жана командалаш Жылдыз Айым болсо үн чыгарбастан дал ушул сөздөрдү кыймыл менен көргөзүүгө аракет салат. Даярсыздар, э? Бул оюндун королдорубуз биз. Азыр байкап көрөбүз. Кеттик. Пицца. Кете окуйт. Шаурма, лаваш. Лаваш. Оттун жармай. Балта. Кетмен. Ушун көрсөтөрсө болобу? Көргөзөт, кыймыл менен гана. Жо мындай болбойт го. Сызгыч. Азаматсыз. Кийинки сөзгө өтөбүз. Алма. Банан. Ананас. Киви. Алмурт. Азаматсыз. Липучка. Клей. Самын. Жылан деп коюсуң. Нормально айтсаң болду. Саз. Сызгы, шопочор. Скрипка. Сен жакшы көргөн. Флейта. Саксофон. Вакыт бүттү. Чындыгында. Кыргызча окуп айтат. Силерде 5 барбы деп койгоюм. Азаматсыздар. Соска кайда соска? Акыркы сөздү түшүндүрүүгө жетишпей калдык, бирок чындыгында соска кыргызча упчу болуп Айтчы турат. кыргызчасы упчу, э? Ооба. Сен кайдан болосуң?
Кыргызстандан? Ошо Кыргызстандан болтуйду. Жок. Нарын аймагынан боломун. Упчу деп айтабыз биз деле. Ошто деле упчу дейт болсун, мен ошто дейт. Сиздер да кантип айтасыз? Соска орусча. Жок, чүйдө упчу дейбейби? Каласта упчу дейбейби? Кок. Биринчи жолу ошого бул эмне дедим. Аны билсе билем деп айтты. Машалла, мен да билчү эмесмин. Мындан уккам укчу дегенде. Досум, самын деп ачык эле айтып койдум го сага. Эмесе биздин тең тайлашуучулар азыркы учурда канча сөздү туура табат экендигин келиңиздер чогуу санайлы. Биз болсо экинчи командабызга өтөлү. Супер семейка командасы крокодил оюнун улантууда азыркы учурда Минур мырза дал сөздөрдү табууга аракет кылат жана кыймыл менен Жазгүл эже болсо сөздөрдү түшүндүрүп берет. Даярсыздарбы? 90 секунд убакыт кетти. Не, эме оленя, секрет кенгуру, бака. Сен мени карасаң чыгам. Эме, жардам бербеңиз. Мүйүздүүбү? Не ал? Секрет. Бака. Баканын өзү бар. Йо. Кийинкисин көрсөт. Кийинки сөздөр Ечки. Теке. Чыны. Шарик, шары. Жардам бербеңиздер, тең Уктайсың. тайлашуучулар. Журкан. Пастель. Кыргызча. Эме, подушка. Турбайбыз, отуруп. Эме, шейшеппи? Кыргызча эле сүйлөчү. Кыргызча сүйлөп атпайбы? Шейшеп да кыргызчасы. Не? Пастель. Үтүктөйсүң. Кир жууган. Машина, кир жуугучу. Кийинки сөзгө өтөлү. Не жеп атасың? Эме, сливочный масло. Май, ой. Кийинки сөзгө өтөлү. Короче. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Байкасаңыздар бул жакта Попугай жазгы түшүндүрө албайт болчу го. Бул жакта достору канчалык жардам берип жаткандыгын сиздер да байкадыңыздар болуш керек. Азыркы учурда жыйынтыктайлы Супер семейка командасы 5 сөздү туура таптыңыздар, кол чабуулар. Эмесе Пупер семейка командасы дагы 5 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Азыркы учурда крокодил оюнунун алкагында ар бир командага 1ден балдарды бермекчибиз. Жыйынтыгында 5-3. 5 упайды Пупер семейка командасына жана 3 упайды азыркы учурда Супер семейка командасы ээ болду. Кийинки оюнубузду жыйынтыктоочу оюндардын бири деп атап кетели. Оозумдан окуу деп Оозумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпай туруп командалашынын артикуляциясынын жардамы менен ал эмне деп жатканын билиши керек. Берилген сөздөрдөн көбүрөөк тапкан команда бир халва балга ээ болмокчу. Азыркы учурда биринчиден болуп Супер семейка командасы оюнду ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле наушникти дароо эле Минур байке алып алды. Дал сөздөрдү Минур байке табат. Жазгүл эже болсо артикуляциянын жардамы менен гана, эч нерсе көрбөстөн ооздун жардамы менен гана сөздөрдү айтып бермекчи. Сөздөрдүн баары экранда чыкмакчы. Эмесе музыка кетти, баштайлы. Матч. Чыгарсаңыз болот. Фарш. Чыгарсаңыз болот. Фарш. Курултай. Шашпа. Курултай. Я. Курултай.
Курултек. Курултай. Курултек, э? Тай. Курултай. Кеңсін. Ашем. Улан дерс кеңсін. Халва. Көргөзүң болбойт. Халва. Алма. Халва. Алмаш. Халва. Альфа. Кеңсін. Борсоқ. Я. Борсоқ. Боғачы. Борсоқ. Бозүй. Борсоқ. Бозғыш. Музыка. Музыка. Белек. Белек. Бақал. Я. Бақал. Балық. Бақал. Бақа. Бақ. Бал. Бақ. Ба. Бақ. Бұйдан бы? Вакыт бүттү. Вакыт бүттү. Азаматсыздар. Соны таптың. Бақырасың ба? Я. Чындыгында байкасак, Қатты музыка болыпты да. чыныгы ырчы музыка экендигин дароо табышы керек деп айта алам. Бул жакта жакшы жыйынтык көргөзсүздөр. Кол чабуулар, биз болсо дароо эле Пупер семейка командасына өтөлү. Озундан окуу оюнун биз улантабыз азыркы учурда. Нурбаки, эмнеге чабып жатасыз? Азыркы учурда наушникти дароо эле Самат байке тагынды, анткени дал сөздөрдү тапканга аракет салат. Жана жубайы Жылдыз айым болсо артикуляциянын жардамы менен, сөз менен гана дал экранда пайда болгон сөздөрдү айтып бермекчи. Музыка кетти, баштайлы. Полотенце. Ой, не дейт? Полотенце. Полотенце. Болбойт, көргөзүңгө болбойт. Көргөзгөнгө болбойт, Жылдыз эже. Полотенце. Кийинкисине кетерели. Рюкзак. 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 Куймылчак. Рюкзак. Куурчак. Рюкзак. Болбойт, көргөзгөнгө болбойт. Кабыл албаймын, көргөзгөнгө болбойт. Каймак. Алма. Каймак. Талпак. Каймак. Акмак. Каймак. Кийинки сөзгө өтөлү. Ашкана. 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 Кыял. 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 Кызылча. Кызылчай. Кыял. Кыял. Таппай Тамга. 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 Тампа. Тамга. Тамга. Тампак. Там. Болбойт, көргөзгөнгө болбойт. Тамма. Тамга. Убакыт бүттү. Бир сөзүңүздөрдү кабыл алып коеюн. Мутели атат бешик мындай. Буквалар көрүнбөй эле мындай. Башкалар Çok букваларындай. Чындыгында эң оор оюндардын бири болуп саналат озундан окуу. Сөздөрдү түшүндүрүү Жылдыз эжеге чындыгында кыйын болду, Жылдыз эже. Мен колум иштеп кетет. Колуңуз иштеп кетти. Крокодил оюну сиздерге көбүрөөк жарашат экен деп айта аламын. Оюнду көбүнчө көп ойнош керек экен. Мурунда утулганбыз да уштан. Эмеси бир аз убакыттан кийин биз болсо командалар канча упайларга ээ болушту жана жеңишке ким жетти деген суроого бир аз убакыттан кийин жоопту узатабыз. Озундан окуу оюнун алкагында 3 сөздү Супер семейка командасы таптыңыздар. Кол чабуулар. Пупер семейка командасы болсо 1 сөздү туура таптыңыздар. Оор болду десек болот озундан окуу оюнунда. Бирок биздин жыйынтыктоодо 5-4 Пупер семейка командасы бүгүнкү оюндун алкагында жеңдиңиздер. Кол чабуулар биринчи кезекте. Демөөрчүлөрүбүздөн сиздерге өзгөчө белектерди тартуулайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Жана активдүү катышууга дагы кичинекей болсо дагы биздин демөөрчүлөрдөн сиздерге белек. Чоң рахмат.
Биздин оюнубуздун алкагында конокторубуз менен дагы бир жолу сиздерди тааныштырып кетели. Пупер семейка командасында бүгүн Самат Муратбекович жана Жылдыз Садыр кызы келип кетишти. Кол чабуулар сиздерге. Чоң рахмат. Жана Супер семейка аттуу командабызда Минур Алтынбеков, Жазгүл Абылбекова. Кол чабуулар. Ар бирөөңүздөргө өз убактыңыздарды бөлүп, албетте көңүлүңүздү жалпы телекөрүүчүлөрдүн, кыргыз элдин көңүлдөрүн ачып кеткениңиздерге чоң ыраазычылык. Биз болсо сиздер менен эч коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.